Айылдан келгем, айылда өзім жалғыз саңақта тұрамын да. Ана бұл жерде шардағы баламдықтан келіп, ошо күні күн ысық эле кичине чечине уктап атсам эле телефонуман звонок кетип калды. Анан тура калып эле телефонду алдым. Алсам эле без номер чыкты да. Чыгып эле анан кийин апа мен капырстан бир кишини өлтүрүп алдым деди. Деп мен Равшан дегендей болду де, мен эң кичинекей балам Равшан. Анан эле өзүм токтотуп эле айнанайым балам, эмне болду деп эле ыйлап айтты. Апа, ыйлабаң, паника кылбаң деди. Мен капырстан өлтүрүп алдым деди. Короче, ушу 300 000 акча менен мен ишим бүткөн турат деди. Сиз үйдө акча канча калды деди. Канча бар деп ошентип айтты. Анан мен айттым, билбейм канча калды, акам иштетип канча калганын билбейм деп ошентсем. Анан Бишкекте балам айттым, ошону айтайын, ошого айтайын десем айтты, жок, апа деди. Экөөбүз эле бүтүрөбүз, сиз эле билесиз, сиз мен үчүн күйөсүз деди. Акамдарга айтып, башкаларга айтып паника кылбаң деди. Ошол акчаны айтып, мына кол жанында отурган киши бүтүргөнү тап, мына телефонду берди балам. Берип анан акча анан эже биз балаңыз үчүн ортого түшүп атабыз, азыр эле ишти бүтүрүп коебуз, ошол акчаны берсеңиз эле бүтүрөбүз деди. Дегенде эле анан болуптур деп эле мен кийине баштадым. Акчаны алып эле кийине баштадым. Кийине баштап атсам балам айтты, апа телефонду өчүрбөң. Телефонду өчүрсөңүз мени камерага алып кирип кетсе, телефон өчүп калса, мен сиз менен байланыша албай калам. Анан мен камалып кетем, мени 15 жылга деп атат деди. Дегенде кантип эне деген канчыдайт айланып кетти. Жөн эле титиреп ыйлап ошентсем айтты, апа ыйлабаң деди. Мен ал акчаны сизге 2 айда таап берем, апа уктуңузбу, 2 айда таап берем деди. Дегенде анан чын эле дедим да, баламдын өзүнүн тапкан акчасы майда 2 айда таап берет дедим да, бай акчаны алып алып чуркап эшикке чыктым. Эшикке чыгып турган таксиге чыгың деди. Телефонда бай ортомчу болгон киши таксиге чыгың деди. Анан таксиге чыксам айтты, немеге ошол маалда таксида даяр дедим, акча берем десең такси кете берет да. Таксиге чыгып неме кылсам айтты, каерге барам десем айтты, центрге келди. Центрге келдим, Каныкенин тушуна келдим десем айтты, жок деди, немеге деди. Октябрьскийге деди биринчи. Октябрьскийге деди, ошентсем жок, немеге деди. Чолок теректи билесизби деди, ошол жерде Гүлистан деген көчөнү билесизби деди. Анан мен айттым, Гүлистанды билбейт экенмин десем, гаражды билесизби деди. Анан гаражды билем дедим. Десем ошол жерге келе бериң деди. Анан кетип баягы ошол жерден чыгып, ошол жерге бар учакты тынбай сурап турду. Каерге келдиңиз, кайсы машина номеру канча, немеси канча, машинанын свети кандай деп сурай берди. Анан таксиден сурап алып мен айтып атам да. Баягы мен ушунчалык стресс болуп калганыма, баягы Кыргызстандын эле номеру мен чыгып бериптир. Ушуну мен ажырата албай эле телефонго жооп берип эле жинди болуп эле кете бериптир. Анан кийин мен немеге келдим дедим, гаражга келдим дедим. Деп ошентип анан неме кылса, түшүң деди. Түшүп туруп анан неме деди, темир остановканы көрдүңүзбү деди. Ооба, көрдүм дедим. Десем, жанында темир столбаны көрдүңүзбү деди. Ооба дедим. Ошентсем, ошонун жанында туруп туруң, азыр сизге бир кыз келет деди. Анан көчөнү карап мынтсем, нарактан бир кыз көрүндү да, кайта кирип кетти. Мен айттым, ал кыз кирип кетти го дедим. Бирок ошондо ошол кыз менен менин ортолугумда бир аял турду. Жөн эле эки жак карап эле мынтип турду. Бирок мен оюма ал аял алат деп ойлогонум жок, ал көчөдө турган аял экен дедим да. Десем айтты, таштаң ошол жерге акчаны таштаң деди. Отуруң деди. Отуруп бир нерсе алгандай болуп бир аз отуруң дагы, ошол отурган жериңизге акчаны таштаң деди. Анан мен айттым, эч ким жок жерге мен кантип таштайм акчаны? Эч ким жок бу жерде дедим. Десем, биз сизди көрүп турабыз деди. Көрүп турабыз, таштаң, болуң тезирээк таштаң деди. Анан бая акчаны таштадым да, эки жагым карап, болуң тезирээк чыгың таксиге, кетиң деди. Анан таксиге чыктым, таксиге чыгып, такси күтүп турат да мени. Анан бери карап келгенде кайта телефон чалды. Акчаңыз кем го деди. Анан дагы 70 000 таап бериң деди. Дегенин ушундан келип, мен айттым, мен каяктан табам балам, каяктан табам десем, сураштырың, туугандардан сураштырың, андан мындан сураштырың деди. Дагы эле акылыма келбейм да, келип жалбатка келип ломбарддардын бардыгына кеттим. Айланайын, сарак болоюн, баарына жалынып жүрөм. Машинанын документин коёюн, үйдүн документин коёюн, чектин документин коёюн. 2 күнгө 70 000 акча берип тургула, мен 2 күндө силерге таап берем деп, мен ишенгеним Бишкекте балам болуп атты да, анын эми акчалар бар, ошондон акча алып берем дедим да. Десем, эч ким ломбарддан бербей койду. Бербей койгондон анан чарчап келип сумдун алдында скамейкада отургандан кийин неме деп айтты, алардын арасында айтты, сиз акчаны бергенден кийин деди, больницага барасыз деди. Биз сизди дайындап койгонбуз деди. Кирсеңиз деди, балаңыз ушундай писик оору болуп 20 күндөн бери больницада жаткан деген справка берет деди. Ошону алсаңыз, балаңыз эртеге учуп келет деди. Ошо доктордон справканы алсаңыз деди. Деп сүйлөп атканда баягы сәл бөлөкчөрөөк сүйлөгөндөй болуп кетти да кулагыма.
Ана мен айттым, ай бала, сен бөлек бала окшойсуң десем шарт телефонду өчүрүп койбойт, анан ошо боюнча өчүрүп койду. Жок, анан ошо боюнча эле андан чыгып эле дароо эле эсен буларга кирдик, аларга дайындадык, анан Сузакка немеге бардык, аларга жаздырдык. Ушинтип анан отуруп калдык. Эми мен айтарым эмне дейм, эми ушул немеден пайдаланып айтайын, мага окшогон энелер ушундай алдамчыларга алданбасын, ыйлабасын, бөөдө немени кайгыны тартпасын. Эми балдарыбыз эсен болсо ошо окшогон акчаны таап берет.